Мындай Чыңгыздын 4 баласы болгон. Жучи, Жаадай, Чагатай, Угедей, анан Туулу. Муну кыргызча тигини жоочу, уйчу, койчу, жоочу. Өгөдөй, Жаадай деген бул тез шамалдай деген Жаадай кийин Чагатай болуп калды. Жоочу, Жучу болуп калды. Өгөөдөй бекем, кылыч, кынжалдын баарын курчуткан. Согуштук маданият менен. Ошого керектүү табыл кыз буюп өгөөдөй бол деген. Анан эң кенжеси Туул болгон. Тууну көтөргөн уул бол деген сөз. Туулуйдун 3 баласы. 3 баласынын эң улуусу Мөңкө, анан кийин Хубилай, анан кийин Хулагу. 1256-жылы Хулагу Иранга келип, Иранды башкарганда. Ошол Чыңгызхандын буйругу менен бүт империяны бөлүп бергенде Жучуга тиякты, Чагатайга биякты, Хубилайга Кытай, Хулагу болсо Иран, Персияны. Мына ошол убакытта мына сүрөт. Такта отурат. Мына ушуну байкап алгыла. Бу жерде өзү калпак менен отурат. Канча жанында адам. Эң жакын турганда да калпакча. Ең ишенген адамдары, ең бийлик жүргүзгөн адамдары өзү баштап калпакчан болуп атат. Мына Аба хандын баласы Газан хан. Анын сүрөтү мына жерде. Газан хан сый тамак берип атат дейт. 7-й Илхан государство Хулагу деп, же болбосо 7-чи эл ханы 1295-1304-жылдары Перс мамлекетин башкарган. Старший сын Аргуна внук Абаги, жана Абага хандын небереси деп атат. Мына кыргыз бу кыргыз эмес бу. Бу кыргыздын тарыхын Эң жакын отурганда кыргыз калпагында. Божий мына. Божийдин Мына Божий түндүк турат. Мына бу жерде канча кыргыз менен эсептеп берейин. Кыргыз. Бу жерде кыргыз, өзү кыргыз, биякта кыргыз. Андан биздин бабаларбы бул же ким бул? Бизге тиешеси барбы жокпу? Далили менен. Далил. Анда эмне үчүн бул тарыхты биз билбейбиз? Эмне үчүн бул тарыхты биз балдарга айтып бербейбиз? Бул Иран элин башкарган. Ошол убакытта Дамасканы дагы, Багдадты дагы өзүнө каратканда. Эң билиндин борбору, цивилизациянын борбору болгондар. Бул кандай башкарган? Көрдүңүзбү? Эми ушул Газан ханга тиешелүү дагы бир сүрөт. Ошол эле китептен мына жерде сүрөт. Газан хан ислам динин кабыл алуу деп атат да. 7-чи эл ханы Персте. Мына бул булак Жами ат-Таварих Рашид ад-Дин деп турат. Калпакчанбы? Калпакчан турат. Калпакчан. Полковой жазып койгон. Мына калпакчан. Бул сүрөттөрдү улап отурсак, дагы бир кызык сүрөттү табабыз. Бул китептердин баары 13-чү, 14-чү, 15-чи кылымда жазылган китептер. Бул тарыхый китептер. Албетте маалымат абдан толгон токой. Бирок ошол китепке тиркеме катары бир топ сүрөттөр. Колдон тартылган, түстүү кылып тартылган. Демек, биз сүрөттү эле азыр сөз кылып атабыз. Ал китептерде маалымат ал өзүнчө чоң маселе. Мына жерде Абулхайыр хандын такка отурганы дейт. Династиядан да Абулхайыр хан дагы. Ал убакта Чыңгыз хандын урпактары гана башкарган мамлекеттерди. Бөлөктөргө тыюу салган. Анын ичинен Кытайды дагы. Кытайды, Кореяны, Лаосту, Вьетнамды, Камбоджаны көрбөйсүзбү? Мына жерде источник тарих Абулхайыр хан, Масуд Усмани 1541-жылы. Мына жерде караңыз. Калпак. Өзү этеги кызыл калпак. Хан эми. Калгандары мына этеги кара калпак менен биздин мына ак калпакты. Демек, кыргызбы кыргыз эмеспи? Бу киши 1428-жылы такка отуруп, 1468-жылы 40 жыл. Биздин президенттер 4 жыл эптеп аягы жаман болуп атат да. Мына карабайсыздарбы? Кыргыздарга таандык сүрөт. Эмне үчүн кыргыздар бул тарыхты билбейт? Же кыргыздардын тиешеси жокпу ушуларга? Канча элди, канча жерди башкарган. Эми дагы бир сүрөткө көңүл буралып, мына сүрөт мындай. Бу жерде мынтип жазылган. Улукбек
1409 жылдан 1449 жылга чейин такта отурган. Самарканд. Бул Шахруктун уулу Тамерландын небереси. Бул сүрөтчү 1425 жыл тарткан экен бул сүрөттү. Мына Улукбектен тышкары өзүнүн аялдары, 2 уулу, 3 генералы. Эң жакын турган гемара кылыч. 3 генерал турат, калпакчан кыргыз, мүнөшкөрлөр турат, бүркүтү менен, ителгиси менен кыргыз. Өзү Бакай калпак менен турат. Биякта дагы бир топ сүрөттөрдө мына жерде мына баласы калпактын кыры кызыл. Тигинин баласы деген мааниле. Кыргызга тиешеси барбы жокпу мына маселе ошол жерде турат. Түздөн. Эмне үчүн биз бул тарыхты элибизге айтпайбыз, балдарга окутпайбыз? Эмне үчүн биздин жаш өспүрүмдөр муну билбей өтөт? Муну депутаттар билбейт, эл башкарган президенттер билбейт. Башка элдерди капа кылып коебуз деп коркобузбу? Башка элдер эмне? Ал илим эмес да анда, туурабы? Бул болгон чындык да. Ооба да, факт болуп атпайбы? Бул сүрөттөр кайсы китептерде? Бул китептер кай жерде азыр? Бул китептер Египетте бирөө, Германияда бирөө, Турцияда бирөө, Иранда бирөө, Америкада бирөө.